Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдагандай, өткөн суткада өлкөбүздө 17 өрт кырсыгы катталып, анда 2 адам каза болду. Бишкек жана Талас аймактарында 2, ошондой эле Чүй, Ысык көл облустарында 5 өрт кырсыгы катталган. Ысык Ата районунун Дмитриевка айылындагы турак жайдан чыккан тилсиз жоодон 43 жаштагы киши каза тапты. Ал эми Ысык көлдө жол кырсыгынан улам күйүп кеткен автоунаадан 3 жашар баланын күйгөн денеси табылган. 12 апрель күнү Кыргыз-Өзбек чек арасынан мыйзамсыз жол менен жүк алып бараткан кыргыз жараны кармалды. Ал Дэйвы ДАМАЗ автоунаасы менен Өзбекстанга 15 куту косметикалык каражаттарды алып бараткан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Жүктүн баасы болжол менен 150 000 сомду түзөөрү айтылууда. Кармалган адамдын жүгү толугу менен мамлекеттик бажы кызматына өткөрүлүп берилди.